Кыргыз Республикасынын билим берүү, маданият, медицина жана социалдык кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү тууралуу салыштырма маалыматы. Билим берүү системасындагы кызматкерлери. Жалпы орто билим берүү уюмдарында директор, мектеп директору 3 жылга чейинки эмгек стажы менен 2022 жылдын 1-апрелине чейин 9984 сом айлык акы эсептелип, колуна 8080 сом алды. 2022 жылдын 1-апрелинен тартып эмгек акы жогорулагандан кийин 14976 сом эмгек акы эсептелип, колуна 12130 сом алат. Ысык Ата районундагы орто мектептин директору 5 жылдык стажы менен 2022 жылдын 1-апрелине чейин 10982 сом айлык акы эсептелип, колуна 8895 сом алды. 2022 жылдын 1-апрелинен тартып эмгек акы жогорулагандан кийин 16473 сом эмгек акы эсептелип, колуна 13343 сом алат. Ысык Ата районундагы орто мектептин директору 15 жылдык стажы менен 2022 жылдын 1-апрелине чейин 12980 сом айлык акы эсептелип, колуна 10500 сом алды. 2022 жылдын 1-апрелинен тартып эмгек акы жогорулагандан кийин 19470 сом эмгек акы эсептелип, колуна 15700 сом алат. Лейлек районундагы орто кесиптик билими бар башталгыч класстын мугалими, педагогикалык стажы жаңыдан башталып, 2022 жылдын 1-апрелине чейин 8846 сом айлык акы эсептелип, колуна 7200 сом алды. 2022 жылдын 1-апрелинен тартып эмгек акы жогорулагандан кийин 23933 сом эмгек акы эсептелип, колуна 19300 сом алат. Ысык Ата районундагы орто кесиптик билими бар башталгыч класстын мугалими, 12 жылдык педагогикалык стажы менен 2022 жылдын 1-апрелине чейин 10614 сом айлык акы эсептелип, колуна 8600 сом алды. 2022 жылдын 1-апрелинен тартып эмгек акы жогорулагандан кийин 26998 сом эмгек акы эсептелип, колуна 21800 сом алат. Ысык Ата районундагы орто мектебинин жогорку билими, бакалавр математика мугалими, педагогикалык стажы жок 2022 жылдын 1-апрелине чейин 12907 сом айлык акы эсептелип, колуна 10450 сом алды. 2022 жылдын 1-апрелинен тартып эмгек акы жогорулагандан кийин 31333 сом эмгек акы эсептелип, колуна 25300 сом алат. Ысык Ата районундагы орто мектептин жогорку билими, бакалавр математика мугалими, 15 жылдык педагогикалык стажы менен 2022 жылдан 1-апрелине чейин 16779 сом айлык акы эсептелип, колуна 13500 сом алды. 2022 жылдын 1-апрелинен тартып эмгек акы жогорулагандан кийин 36510 сом эмгек акы эсептелип, колуна 29500 сом алат. Бийик тоолуу аймакта Чоң Алай районундагы Көк Суу мектебинин жогорку билимдүү бакалавр математика мугалими 15 жылдык педагогикалык стажы менен 2022 жылдын 1-апрелине чейин 22586 сом айлык акы эсептелип, колуна 18200 сом алды. 2022 жылдын 1-апрелинен тартып эмгек акы жогорулагандан кийин 40654 сом эмгек акы эсептелип, колуна 32900 сом алат. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында директор, Кочкор районундагы 60 орунду Маматкул Баба мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору 30 жылдык педагогикалык стажы менен 2022 жылдын 1-апрелине чейин 11140 сом айлык акы эсептелип, колуна 9023 сом алды. 2022 жылдын 1-апрелинен тартып эмгек акы жогорулагандан кийин 17010 сом эмгек акы эсептелип, колуна 13700 сом алат. Кочкор районундагы 240 орунду Асел мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору 30 жылдык педагогикалык стажы менен 2022 жылдын 1-апрелине чейин 12160 сом айлык акы эсептелип, колуна 9800 сом алды. 2022 жылдын 1-апрелинен тартып эмгек акы жогорулагандан кийин 18258 сом эмгек акы эсептелип, колуна 14700 сом алат. Кочкор районундагы 90 орунду Наристе мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору 30 жылдык педагогикалык стажы менен 2022 жылдын 1-апрелине чейин 16176 сом айлык акы эсептелип, колуна 13100 сом алды. 2022 жылдын 1-апрелинен тартып эмгек акы жогорулагандан кийин 24624 сом эмгек акы эсептелип, колуна 19900 сом алат.